Парламенттик шайлоого 75 партия катышуу ниетин билдирди. Танк биатлону жарышында жеңиш алып келген аскерлер кимдер? Акжол Махмудов Ошто жаш балбандар үчүн машыгуу өткөрдү. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы кызматыңыздарда. Аны мен Айперешин Кулова алып барам. Бизден алыстабаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, жазуу түрүндө билдирме тапшырган партиялардын саны 75-ке жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Но это не точно. Документ тапшырган саясий партиялар 14 октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. История повторяется. 18 октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партияларда бир мандаттуу аймактардан чыкчу талапкерлерди тиешелүү документтерин Борбордук шайлоо комиссиясына жиберип, 29 октябрга чейин талапкер катары катталышат. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13 октябрга чейин кабыл алынат. Алар саясий партиялардан да өзүн өзү көрсөтүү жолу менен да шайлоого катыша алышат. А что, вот так можно было? Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Сколько? Кыргызстан Орусияда өткөн танк биатлону мелдешинин 2 дивизионунун финалында 1 орунду ээледи. Таймаш Москва облусундагы Алабина полигонунда өттү. Кыргызстандык аскерлер 4 өлкө күч сынашкан мелдеште Т-72 танкы менен катышты. 2 орунду Тажикстан, 3-чүнү Мьянма жана 4-чү орунду Түштүк Осетия ээледи. Настоящие эмоции на танковом биатлоне. Встречаем победителей танкового биатлона 2021 года во 2-м дивизионе. Команда Киргизия. Финиш! Танк биатлону 2021 жарышында кыргызстандыктарга жеңиш алып келген аскерлер Ырысбек Шайып уулу танканын командири, Тимирлан Алымбеков багыттоочу оператор, Исхак Тыналы уулу механик айдоочу. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Айтмакчы, буга чейин Кыргызстандын аскерлери 1-чи дивизиондо ат салышып келген. Бирок былтыр 2020 жылы акыркы орунду алып калып 2-чи дивизионго түшүп калган. Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов кече Оштогу спорт клубтарынын биринде жаш балбандар үчүн ачык машыгуу өткөрдү. Бул тууралуу Күрөш Федерациясы социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу билдирди. Акжол Махмудов биздин балдар менен болгон билимин бөлүштү жана аларга келечектеги спорттук карьерасында сөзсүз жардам бере турган ыкмаларды үйрөттү деп белгилешти федерациядан. Акула каймана аты менен таанылган балбан грек-рим күрөшү боюнча эл аралык класстагы спорт чебери. Вообще, как ты это делаешь? Сам в шоке. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизди Бизон KGZ деп таба аласыздар. Видеобуз жакса лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз.